мен атам өлүп дагы, элим өлүп дагы, жаназасына келбей туруп мен жолткон акчам ал. Мен 25 жылдык өмүрүм ал. Силер кечеден бери бияқта отурасыңарбы? Курулуш министрлиги айтып жаткан сунуш жаккан эмес. Канаттырандарлык мындай өзүбүзгө жеткиликтүү жооп ала алган жокпуз да. Мисалы сиздер эмне жооп күтүп атасыздар? Болгону биздин жаштакалык болуп, биздин маселебизди чечип берсин. Мурда 10 жылдын ичинде бөлүп төлөө менен алышса, азыр ошону 3 жылга кыскартты. Где брать эти деньги? Где без урдаваса? Не обманываем людей. Где нам эти деньги брать? 140 миңди кат төлөйм мен азыр бөйрөгүмдү, жүрөгүмдү сатсам дагы. Дөлет Курулуш, то, пожалуйста, можете, говорит, в суд подавать на них. Я говорю, а как на них мы будем в суд подавать, если на сегодняшний день Дөлет Курулуш уже не существует же, правильно? Они же все обязанности, Дөлет Курулуштун обязанностиларын, они же все взяли на себя. Урматтуу көрүүчүлөр, мен Шопоков шаарындагы Дөлөт Курулуштун жаңы курулуп баштап бирок токтоп калган объектисинде турам. Буга чейин дагы бул жактагы үй сатып алган адамдардын үнүн чыгарганбыз. Бүгүн дагы бул жакка келгенге туура келди. Ушул жактан үй алгандар нааразычы болуп 2 күндөн бери ушул жерде турушат. Дагы канча күндө тура тургандыгы белгисиз. Булардын талабы эмне? Булардын талабы азыркы курулуш министрлиги айтып жаткан сунуш бул жакка жаккан эмес. Анткени мурда 10 жылдын ичинде бөлүп төлөө менен алышса, азыр ошону 3 жылга кыскартты деген. Мисалы, айына 40 миң төлөй турган адам 100 миңден ашык акчаны төлөш керек болуп калат экен. Аны эгер төлөй албаса, 3 жылдан кийин гана бул жак курулуп, анын батири башка бирөөгө сатылгандан кийин гана анын төлөгөн акчасын чыгарып берет экен. Бирок мындай сунуш, мындай талаптар бул жакка эч кандай жаккан эмес. Андыктан бийликке кайрылуу жасап жатышат. Кайрылуу ал. Бул акыркы сүйлөшүү боюнча эмне болуп сүйлөшүлдү? Канаттырандарлык мындай өзүбүзгө жеткиликтүү жооп ала алган жокпуз да. Мисалы сиздер эмне жооп күтүп атасыздар? Биз талабыбыз 10 жылга баягы макулдашууну бузбасын. Биринчи Ошол бойдон узартып берсин. Кечен айтып атат, жок дейт, 3 жылда төлөйсүңөр дейт. Мисалы сиз айына эгер 3 жыл алган айына канча төлөп калат экенсиз? Мисалы мен 141 беле. 140 эмес, айына арың төлөп атам. Мен баштапкы төлөп $8,800 төлөгөм. Ал $8,800 мен атам өлүп дагы, элим өлүп дагы, жаназасына келбей туруп мен жолткон акчам ал. Мен 25 жылдык өмүрүм ал, $8,800. 25 жылда мен мигрантменчи. Балдарымды мен 3 жылда бир көрөм. Мен балдарыма 1 айда келем дагы ушу сагынычымда тарабайт мен балдарыма келипчи. Ата-энемди көрбөй калдым, дальше мен 6-7 жыл көрбөй калдым. Кыргызстандын ичинде жүрүп дагы мигрант болдум мен. Балдарыма ата-энем бакты, мен жалгызбаймын, 4 балам бар. азыр ошондо эми айына 140 миң төлөгөн атасыңар да? 140 миңди кат төлөйм мен, азыр бөйрөгүмдү, жүрөгүмдү сатсам дагы. Эгер төлөбөйм десеңиз эмне дейт? Эмне дейт? Төлөйм десек кетет экен, 3 жылда там салынат экен. Там салынгандан кийин менин тамымды сатып туруп, кайра 200 миң сомду кармап, анан берет экен. Бу эмне деген шумдук? Мына кечтен бери отурабыз, уш жерде саргайып, бир кишиге жооп албайт. Эмне отурасыңар деп кызыкканда киши жок бизгечи. Мына кыздар билет, келип атат, мен даже кулагым укпай калды, уже давленияда бул жерде сурап атам. Эмне десем деп эки жолда мына көп кыздар калп айтсын, мына эжелер бар. Укпай атат мен кулагымчы. Мен дүнөө болуп калсам, давление болуп көтөрүлүп өлүп калсам, мага ким жооп берет? Менин балдарыма ким карайт? 4 баламды 25 жылдан бери жалгыз багам мен. Өкмөттөн 1 сом алимент сураган жокмун. Өкмөттөн жер сураган жокмун, там сураган жокмун. Эчтеке сураган жокмун. Болгону биздин жашнакалык болуп, биздин маселебизди чечип берсин. Убактыбыз баягы договор кандай болсо ошо бойдон калсын. Менин талабым ошо. Урматтуу президентибиз, мына өзүңүз көргөнүздөй, жаңыки интервьюдан кийин бул жакта эжебиз давлениясы көтөрүлүп, скорый чакырып, жаңы эле кетти скорый. Биздин башка айлабыз калбай калды. Акыбалыбыз ушуга жетип калды да. Ушуга бизге көңүл буруп, жардам бериңизди көптөн көп суранабыз. Кечээ ушу Минстройдун эмесинен сүйлөдү Темирлан келип. Что биз ошо немени 3 жылга деп эле сүйлөшүп атабыз. Уже кол коюлган. Инвесторлор кол коюп койгон, ошону баштайт, уже баштап атат уже деп.
Эки жакты тең уже баштап атат деп. Анан калгандарына ошо неме келгенде договорго индивидуальный баарын чакырабыз дагы, и бүт баары тең уже 3 жылга деп уже неме кылып атабыз деди да. А силер кечеден бери биякта отурасыңарбы? Да, со вчерашнего дня. Вчера мы вот с Мирланом разговаривали, с этого, с Минстроя приезжал, да, Темирлан. Он говорит, мы ему задали вопрос такой, если через 3 года есть гарантия того, что вы нам выплатите наши деньги, которые мы вкладывали сюда. Он говорит, ну, конечно, вот же, мы же официально, законно заключаем с вами договор. Этот договор будет иметь силу. Я ему задала вопрос. Хорошо, говорю, а почему ваш договор имеет законную силу, а наш договор, который мы заключали с Дөлөт Курулуш менен, почему он не имеет силу? Почему? Он говорит, Дөлөт Курулуш, то, пожалуйста, можете, говорит, в суд подавать на них. Я говорю, а как на них мы будем в суд подавать, если на сегодняшний день Дөлөт Курулуш уже не существует же, правильно? Они же все обязанности Дөлөт Курулуштун обязанностиларын, они же все взяли на себя. Правильно же, правильно? Они все взяли на себя, получается, значит, всех дольщиков, которые есть, с их договорами, они же взяли на себя все это. Причем здесь теперь Дөлөт Курулуш. Как мы на них можем подать в суд, если их уже нет? На кого подавать в суд, если их нет? 3 жылдык мөөнөткө макул болсоңор макул болдуңар, болбосо 3 жылдан кийин акчаңарды аласыңар деп койду, туурабы? Расторгаете договор. Те, кто могут оплачивать, пусть оплачивают, но те, кто могут оплачивать, у нас получается процентов 20 из 1200 дольщиков. Я платила 35 тысяч в месяц. Это цена меня устраивает. Устраивает же в том случае, если это 10 лет, 120 месяцев, если посчитать, это получается 48 тысяч, да? А они теперь хотят эти 48 тысяч разделить на 3 года. Вы представляете, 117 тысяч, 118 тысяч в месяц. Это где брать? У меня зарплата 25, сын получает 30, младший получает, даже мамамдың пенсиясын кошкондо у нас 80 чем-то тысяч получается. Где брать эти деньги? Где без урдавасак, где без, если мы не воруем, допустим, не обманываем людей, где нам эти деньги брать? Урматтуу Садыр Нуркожоевич, биздин маселебиз боюнча сиз Дөлөт Курулуш компаниясынын Шопок Экосити боюнча сиз ыгар муктуу кылып жөнөткөн мамлекеттик курулуш компаниясынан келип биздин суроолорубузду канааттандырарлык кылып жооп бербей жатышат. Биз договор боюнча калсын десек 10 жылга, алар өздөрүнчө чечишип 3 жылга токтолуп, ошо 3 жылдан башка өзгөрүү болбойт дегенге акалып атат. Мындайча айтканда, макул болгонуңар 3 жылда төлөгөлө, макул болбосоңор 3 жылдан ар жака жок деген эле суроону жоопту берип атышат. Биз ошол министрдин эмеси келгенден бери, бизге жооп бергенден бери ошол Шопок Экоситиде эч жака кетпей ушул жакта турабыз. Бул маселени бир өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып чечип бербесеңиз, башка эч кимдин алы келбейби же чече алышпайбы, ошону өз көзөмөлүңүзгө алып коюңузду суранабыз. Бүгүн ушул жакта чогулуп отургандардан бир эжебиз давлениясы көтөрүлүп скорый чакырганга дагы мажбур болдук. Ошо келип скорый биринчи помощун көрсөтүп кетти. Анда деле мындан аркы чечилишти только өзүңүздөн күтөбүз.